Бисмилля, алхамдулилля, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмайн, амма бад. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Сахабалардын өмүр баянынан улай бүгүнкү биздин каарман Сумама ибн Усал, яни Усалдын уулу Сумама. Бул сахабанын артыкчылыгы Меккенин капыр бутпарастарына бойкот жарыялаган адам болгон. Хижраттын 6-жылы пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллага болгон чакырыктын аянчасын кеңейтүүнү каалады дагы арабтарга жана араб эмес падышаларга кат жөнөтө баштады. Анан ошолордун бири баардыгын исламга чакырып, ошол араб урууларынын башчысы болгон Сумама ибн Усал Ханафи деген бир уруу болгон. Но ошол ханафилик, Абу Ханифа мазхабы деп түшүнө албайлы. Ханафи деген уруу болгон ошол мезгилде, ошолордон чыккан Усалдын уулу Сумамага дагы кат жөнөткөн. Таң калыштуу эмес, анткени бул Сумама ошол жахилият доорунда арабтардын сөз өткөн, ак сөөк бир чоң урууну башкарган адамдарынан болгон. Ошол Ханифа уруусундагы сөз өтүмдүү ак сөөктөрдүн, көрүнүктүүлөрдүн бири болгон. Мындайча айтканда ошол Ямама жериндеги падышалардын бир падышасы болгон, айтылган сөзү угулуп, буйрук аткарылган. Анан бул Сумама мусулман боло элек, пайгамбарыбыз ага кат жөнөттү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын катын алганда текеберлик менен жана жүз буруу менен кабыл алды. Теңине албай, баягы хакараттап коет, мындай бир шылдыңдап, жүз буруу менен кабыл алыптыр да. Күнөөгө болгон текеберлиги, өзүнүн уруусуна болгон текеберлиги ага жол берген эмес. Мунун ошол адашкандыгы эки кулагын акыйкаттын чакырыгын угуудан тостурткан да. Түгүл мунун шайтаны дагы желкесине минип, аша чабып пайгамбарыбызды өлтүрүүгө, аны менен биргеликте пайгамбарыбыздын дааватын дагы токтотууга бел байлаган. Ошентип пайгамбарыбызга согуш жарыялоого ылайыктуу бир жагдайды, убакытты күтүп турган. Ошентип мына пайгамбарга согуш жарыялайм деп турган чакта мунун тайкелеринин бирөөсү аны тыйып, бул нерсесинен токтотуп койгон дагы. Ошентип пайгамбарыбызга кол салуусунан бир тайкесинин сөзү себептүү бул адам токтоп калган. Бирок ошентсе дагы пайгамбарыбыздын сахабаларына мындай бир аңдып, аларга качан кайсыл жерден аларды кармап, аларга бир зыян жеткирип калсам экен деп аңдыган. Ошентип күндөрдүн бир күнүндө сахабалардын бир жамаатына кол салып, аларды өлтүрүп, пайгамбарыбызга болгон душмандыгын дагы ашкерелеген. Аны уккан пайгамбарыбыз Сумаманын каны адал. Тапкан жериңерден, көргөн жериңерден өлтүрүлө деп пайгамбарыбыз жар салган сахабаларына. Көп убакыт өтпөстөн Сумама ибн Усал умра ибадатын өтөш үчүн Меккени көздөй жөнөп калат. Бул өзү каяк жакта турат? Неч тарапта турат да. Саудиянын Неч тарабында турат. Анткени Сакиф уруусу, булар Ханифа уруусу болуп атат да. Бул Ханифа уруусу ошол Неч тарапка, Эр-Рияд тарапка жакыныраак жакта болгондо, анан умрага жөнөп калат. Албетте ал убакта ошол жахилият доорунан бери негизи булар өздөрүн Ибрахим алейхиссаламдын дининенбиз деп эсептеген да. Анткени себеби арабтар мындай сыймыктанат, биз Ибрахим пайгамбардын баласыбыз деп сыймыктанат. Анткени арабтар ошол Ибрахим пайгамбардан таркаган. Ибрахим пайгамбардын эки уулу болгон, Исхак болгон жана Исмаил болгон. Исмаили улуу аялынан төрөлгөн, жок, кийинки экинчи аялынан төрөлгөн, Хажар энебизден. Исхак болсо улуу аялынан, байбичесинен төрөлгөн, ал Сара. Байбичеси Сарадан Исхак төрөлгөн, андан жөөттөр таркаган, еврейлер таркаган, токолу болуп калат, Хажар энебизден Исмаил төрөлгөн, анан арабтар таркаган да. Ошого өздөрүн арабтар адашкан болсо дагы, бирок биз Ибрахим пайгамбардын дининдебиз деп билишкен. Бирок адашып кеткен дагы бут сөлөкөттөргө сыйынуу аркылуу. Анан умра кылган барганда эле азыркындай умра деп түшүнө албаңыздар. Ошол жерге барып, таштарга арнап бут сөлөкөт
бүркүттөргө арнап өздөрүнүн курбанчылыктарын кылып, аларга сыйынып ушундай кылган. Бирок негизинен умра деп билген бир окшоштук ошол Кабаны айлануу. Бирок анда да көптөгөн мүчүлүштүктөр бар. Аны айланганда жылаңач абалда айланган, анткени себеби бул кийим күнөөлөрдү кылган кийим. Бул күнөөлөрдү кылган кийим менен Кабаны айланган болбойт деп туруп анан жылаңач айланышкан. Анан алардын айланганда субханалла, алхамдулилля деп Кудай Тааланы аруулап мактап эмес, бир жеринде келет Курани Каримде ышкырган дейт, алакан чапкан дейт. Айтор мындай бир умра деген эле аты болбосо, заты такыр башка болгон. Ошентип бул сапарда кетип баратканда сахабалар ошол Мекке Мединанын аралыгында пайгамбарыбыздын тактикасы ушундай болгон. Ар дайым сахабалар күзөттө болот эле, начкы турат эле да, орусча айтканда. Анткени себеби ар секунд Мединага туш тараптан душмандар кол салуу ыктымалдуулугу болгондуктан ар дайым топ менен сахабалар кезип жүрөт эле. Кайсыл жерде, каякта, кандай имиш болуп атат Мадинага кол салууга. Ошентип күзөттө жүргөн сахабалар бул адамды туткунга алып алышат дагы, анан Мединага алып келишет. Мединага алып келип, устунга байлап коет. Пайгамбар алейхиссалам да аны билбейт. Анан эртең менен пайгамбарыбыз багымдат намазын окуп мечитке кирейин деп барса эле, устунда баягы Сумама ибн Усал байланып турат. Анан пайгамбарыбыз сахабаларга кайрылып, силер билесиңерби кимди кармап келдиңер дейт. Десе, жок, я Расулалла, билбейбиз. Десе, бул деген баланча түкүнчө уруунун чоңу, ак сөөгү, баягы сахабаларды өлтүргөн Сумама ибн Усал деген ушул дейт да. Анан пайгамбар айтат, караңыз, ырас кармаган турбайсыңар, өпкөсүн үзгүлө, кыйнап туруп өлтүрүлө деп айткан жок. Фа ахсину асароху, андыктан бул туткунга жакшы мамиле кылгыла, эң көркөм мамиле кылгыла деп коет сахабаларга. Пайгамбарыбыздын адамкерчилигин, адеп акылын, улуулугун ушул жерден карайлы да. Анан атүгүл пайгамбарыбыз ижмау макана индакум мин туамикум ва ба'су бихи иля Сумама ибн Усал, үй бүлөсүнө келип өзүнүн куттуу жубайларына, кимгерде эмне тамак бар, тамагыңардын эң ыймандуусун тандап тиги туткун Сумама ибн Усалга жөнөткүлө деп аялдарына дагы ошентип буйрук берет. Атүгүл пайгамбарыбыздын өзүнө таандык болгон төөсү салып, эртең менен жана кечинде ага сунулуп сүтүн ичип турган дейт баягы адамчы. Бул нерсенин баардыгы качан болуп атат? Пайгамбарыбыз Сумамага жолугуштан мурда болуп атат. Пайгамбарыбыз Сумамага жолуга элек, алыстан эле көрүп билип койду, тиги Сумама турбай депчи. Сумама деле пайгамбарыбызды көргөн жок. Акыры сахабалар айтып койду, жакшы мамиле кылгыла, тамагын бергиле деп. Үйдөгүлөргө айтты, жакшылап тамагыңарды бергиле деп. Өзүнүн төөсүнөн 1-2 мал сүт саап берип турду. Анан кийин, ушунун баары болгондон кийин, анан Сумамага барып жолугуп калды да. Анан акырындык менен пайгамбарыбыз аны менен сүйлөшүп, аны исламга акырындык менен чакырып жатты. Бирок ага чейин пайгамбарыбыз эмне? Ихсан кылып койду. Баягы кыргызда сөз барга, жегендин оозу уялат дегендейчи. Биринчи мындай көңүлүн алды да акырынча. Анан, эй Сумама, сенде кандай ой бар? Ичиңде эмне бар? Деди. Десе Сумама, эй Мухаммад, мусулман боло элек да. Менин ичимде жакшылык эле бар деди. Эгерде өлтүрсөң, мени өлтүрсөң, канкор бирөөнү өлтүргөн болосуң. Яни канкор дегенден максат сахабаларды өлтүргөн да. Ошону өлтүргөн болосуң. Эгерде мага жакшылык кылган болсоң, анда жакшылыкка жакшылык менен жооп бере алган, жакшылыкка рахмат айта алган, шүгүр келтирүүчү бирөөнү өлтүргөн болосуң дейт. Эгерде байлык кааласаң, анда сура, канча кааласаң мен сага ошону беремин дейт. Десе пайгамбарыбыз аны таштап коет. Өз абалында калтырып коет. 2 күн өткөндөн кийин ага ошол 2 күн аралыгында кайрадан тамак аш берилип турат. 2 мал пайгамбардын төөсүнөн сүт салып берилип турат. Анан 2 күн өткөндөн кийин кайра пайгамбардын жанына басып келип, эй Сумама, ичиңде эмне ой бар? Дегенде айтат, мен сага буга чейин айтпадым белем. Ошол нерсе, эгер мага жакшылык кылган болсоң, жакшылыкты баалай билген, бирөөгө жакшылык кылган болосуң. Эгер өлтүрсөң, канкор бирөөнү өлтүргөн болосуң. Эгер байлык кааласаң, сура, канча кааласаң беремин десе, пайгамбарыбыз бул сапардагы дагы 1 күнгө таштап коет.
ага чейин да жакшы мамиле кылынат бул адамга. Анан эртеси күнү келип пайгамбар үчүнчү жолу эй Сумама сен ичиңде эмне бар дегенде буга чейин эмне айтсам ошол бойдон эле жакшылык кылсаң жакшылыкты баалай билген бирөөгө жакшылык кылган болосуң, өлтүрсөң камкор бирөөнү өлтүргөн болосуң, байлык сурасаң сураганыңды беремин дегенде пайгамбар сахабаларына кайрылып Сумаманы бошоткула дейт дагы. Анан ошол жерден сахабалар анын колундагы бутундагы кишендерди чечип бошотуп жиберет. Анан пайгамбар мечитин таштап Сумама Мединанын чыгып баратып, анан четиндеги курма дарактарына келгенде бул жерде айтат ошол Бакый көрүстөнүнө жакын, яни Бакый көрүстөнүнө жакын жерде, Бакый көрүстөнү Мединанын чыгыш жагында да ошол жыш токойлуу Марина курма бакчасы болгон экен. Анан ошол курма бакчасына кирип, ал жерден суу табып, булак тапканбы, кудук тапканбы, баягы жерден гусул алып, жуунуп, тазаланып, анан кайрадан пайгамбарыбыздын алдына мечитке келип, пайгамбардын алдына чөккө түшүп, анан мусулмандардын көзүнчө ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп исламын жар салган экен. Анан пайгамбарыбызга кайрылып, эй Мухаммад, Аллахка касам, жер бетинде буга чейин мага сенден дагы жек көрүлө турган, сенден дагы жаман көргөн адамым жер бетинде жок болчу. Эми Аллахка касам ичемин, азыр болсо сенин жүзүң мен үчүн бүтүндөй жүздөрдөн мага сүйкүмдүү. Аллага касам, буга чейин сенин шаарың Мадина эң жек көргөн шаарым болчу. Азыр болсо бүтүндөй шаарлардан дагы эң сүйүктүү шаарым ушул сенин шаарың Медина болуп калды деп ыйман келтирет. Анан айтат, Аллага касам ичем. Ооба. Анан айтат, эми буга чейин сенин сахабаларыңды өлтүргөн элем. Анын жазасын кантем, эми андан кантип кутулам? Ал күнөө эмне болот эми? Деп ошол арманын айтканда пайгамбар алейхиссалам сага жемелөө жок эй Сумама. Сага сөгүш жок. Анткени ислам буга чейинки жахилияттагы күнөөлөрдүн бардыгын тамырынан жок кылат деп, анан Алла Таала анын исламды кабыл кылгандыгы себептүү кандай жакшылыктарды берерин айтып, тескерисинче аны сүйүнчүлөп пайгамбарыбыз аны кубандырат. Сумаманын кубанганы чегине жетип, анын кубанганы аябай билинет. Анан айтат, Аллага касам, эми мен сиздин сахабаларыңызга канча зыян жеткизген болсом буга чейин, эми ошо сизге душмандык кылган бутпарастарга андан эселеп зыян жеткиземин. Мен ошого касам ичемин. Өз жанымды, өз кылычымды, бар байлыгымды, күч кубатымдын бардыгын сизге жардам берүүгө жана сиздин диниңизге нусрат кылууга колдономун дейт. Анан айтат, о Алланын пайгамбары, элчиси, сиз билесиз, мен умрага бараткан жеримен мени сахабалар тутуп кармап келди, умрам өтөлбөй калды. Эми биягы эмне болот дегенде пайгамбарыбыз бар. Умраңды толук барып өтөп келгин. Умраңды толук аткарып кел. Бирок Алла Тааланын шариятына, анын пайгамбарынын шариятына ылайык деп, пайгамбарыбыз умранын жол жобосун үйрөтүп, анан бул сахабаны жолго салат. Сахаба Мекке өрөөнүнө кириш менен коңгуродой Меккени жаңыртып, бийик үн менен лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп талбия айтат. Биринчи жолу ислам тарыхында Меккеге талбияны жаңырта айтып кирген сахаба ушул болгон экен да. Дегенде баягы уясында жаткан арстан, мындай бир кызганычтан жини келгенден улам ырылдап, ачуусу менен чыга келгенде эле Мекке калкы арстандан бетер ырылдап, найзасы менен, кылычы менен дап-даяр болуп, тим эле ачуусунан жарылып кетейин деп Сумаманы тосуп алат. Сумама болсо аларга текеберлик менен карайт да. Текеберлик менен. Мындай учурларда текеберлик жарашат. Анткени себеби душманга каршы кичпейилдик болуш бул болбойт да. Душмандын алдында адам мындай текебердик көргөзүп туруш керек да. Анан арасынан бирөөсү жаа менен атып өлтүрүп жиберүүгө аз калат. Бирок аксакалдар, улуурактар тосуп калат. Жаш баланчы, эй, атаңга озурайын дейт да, мындай айткандачы. Таң кулагы дейт. Сен билбейсиңби бул ким дейт. Бул деген
Ямаманын чоңу, падышасы Усалдын уулу Сумама да бүт Меккеге азык түлүк, продовольствие ошол Ямама жергесинен келет. Анан эртең бул коому биздин падышабызды өлтүрүп салдыңыз деп, коому эртең бойкот жарыялап, бизге дан азыктарын жөнөтпөй койсо, биз ачкыран өлөбүзбү деп, баягы жашты калдырган, өлтүрөм деген улунган, жулунган жаштарды аксакалдар токтотуп коет. Анан айтат: "Эй Сумама, сага эмне болду? Динден чыгып, ата бабаңдын динин таштап, каяктагы бир жаңы чыккан динге кирип кеттиңби?" Десе айтат: "Мен динимди таштаганым жок. Мен тескерисинче акыйкат болгон динди ээрчидим. Мен Мухаммадтын динин ээрчидим" деп анан айтты. "Мен ушул Каабанын эгесине касам ичип айтамын. Мындан кийин Ямамадан силерге буудайдан бир даана, дан азыктарынан бир даана дагы келбейт. Силер Мухаммадты ээрчисеңер гана жөнөтөм. Мухаммадты ээрчибейсиңерби, ислам динине кирбейсиңерби, мындан кийин силерге Ямамадан бир дан дагы силерге жөнөтпөймүн" деп баягы жерден бойкот жарыялаганын ачык айтат. Ошентип Сумама умрасын Курайштин көзүнчө эле чаламан чак түштө умрасын өтөп бүтүп, пайгамбарыбыз буйругандай анан Кудай Таалага арнап курбандык чалат. Умрада курбандык чалыш важип эмес, сүннөт. Чалсаң сооп табасың. Милдет эмес, бирок бул жерде ошол адатта башкалар бутпарастарга, бут сөлөкөттөргө курбандык чалса, бул Аллага жакындашуу үчүн, Кудай үчүн умрасын өтөп бүтүп, курбандык чалат дагы. Анан өз шаарына кайтып кетет. Өз шаарына кайтып барыш менен дароо Мекке бутпарастарына болгон азык түлүктү сатууңарды токтоткула деп өз элине жар салат. Эли дагы бунун айтканын угуп, буйругун аткарышат. Ошентип Мекке элине эч бир дан азыктары келбей калат. Бул бойкот ушунчалык күчөп отуруп, баалар нарк өсүп отуруп, аягы Мекке эли ачарчылыктан аябай кыйналат. Өтө кыйналып, өлөйүн деп эле калышат. Ошол мезгилде анан намысты жыйыштырып, Меккенин бутпарастары уялбай өз убагында пайгамбарга 3 жыл булар бойкот жарыялаган. 3 жыл аралыгында пайгамбарыбыз жана анын уруусу, ал убакта урууга уруу турпер өтө күч болгон да. Бутпарас болсо дагы бирок пайгамбарыбыздын арасында, уруусунун арасында бутпарастар да болгон, али мусулман боло элек. Бирок ошолор дагы баардыгы бир өрөөндө жашаган да. Ошол өрөөн калпайтпайын, ошол бүгүнкү күндө жанакы ажиат жак болуп калат да, калпайтпасам. Баягы кыргыздар көп жашайт го. Ошол жерде 3 жыл жашаган. Ушунчалык ачарчылык болгон, дарактын тамырларын жешип, түгүл өлүп калган жаныбарлардын терилерин отко ысытып, майын соруп жегенге чейин барган да. Баягы жалбырак жабатып, тамактары жара болуп кеткен. Ошондон улам Хадижени ошондон улам өлүп атпайбы? 3 жыл аралыгында ден соолугу талкаланып, бойкот бүтөрү менен Хадижени өлүп атпайбы? Бойкот бүтөрү менен араң турган пайгамбардын абасы Абу Толиб өлүп атпайбы? Ошол бул дүйнө себептер дүйнөсү да. Ошолордун өлүмүнө алып барган ошол бойкот болду. Жана башка канчалаган жаш балдар өлдү. Мына ошол убагында ошондой 3 жылдык бойкотту көргөзгөн Меккенин бутпарастары анан пайгамбарга кат жазат. Кат жазып эмне дейт? Инна ахдана бика аннака тасилу рахим ва тахудду ала залик. Биздин сага болгон суранычыбыз, сен тууганчылык мамилени байлайсың. Жана тууганчылыкка дагы кызыктырып, тууганчылыкты байлагыла деп өзүң үгүттөп келесиң. Мына сен тууганчылык мамилени үздүң дейт. Уялбай беттирмарлык кылып айтып аткандарын кара. Лидерлерибизди кылыч менен өлтүрдүң. Ал эми жаш балдарыбызды эми бүгүн ачкачылык менен өлтүрүп атасың дейт да. Сенин сахабаң Усалдын уулу Сумама бизге Ямамадан эч бир дан азыктарын жөнөтпөй койду. Абалыбыз ушундай. Сен ошол сахабаңа айт, бизге мындай дан азыктарды жөнөтсүн, ошол тууралуу деп сурангандан пайгамбарыбыз мээримдүүлүгү менен "Ва арсалнака илля рахматан лил аламин" Биз сени ааламга мээрим, ырайым үчүн жөнөттүк деген пайгамбарыбыз биздей болуп, катардагы бир мусулмандай болуп,
Убагында 3 жыл бизге бойкот кылып далайыбызды кырбадыңар беле? Кандай экен? Дебестен пайгамбарыбыз дароо эч бир шарт койбостон, условия койбостон дароо Сумамага кат жөнөттү. Катта дароо даназыктарды жөнөт деген буйрук болду. Сумам экиленбестен даназыктарын жөнөтүп, ошентип Мекке эли баягы бойкоттон чыгып кетти. Анан өмүр өткөнчө бул Сумама пайгамбарыбызга верный болду. Пайгамбарыбызга чынчыл болду. Пайгамбарыбыз кайтыш болуп чын дүйнөгө кеткенден кийин араб бедуиндери топ-топ болуп, жамаат болуп динден чыгып турган чакта дагы өз коомунан Мусайлама ибн Каззаб келип, бунун ээрчигендери көп болгондуктан ошол эле бир бир уруудан болуп атпайбы? Бул Сумама менен Мусайлама Каззаб бир уруудан болуп атат да. Бирок Мусайлама Каззабты ээрчигендер көптүккө салып кетти дагы. Муну ээрчигендер аз болуп калды. Бирок өзүн канча ээрчисе, ошол ээрчиген адамдары менен сахабаларга кошулуп, өз уруусуна каршы согушканда, анткени өз уруусу муртат болуп динден чыгып кеткен да. Биз пайгамбардын убагында зекет берет элек, пайгамбар өлдү, бул зекет бербейсиз, бул налог деп коюшканда, исламдын 5 парыз болгон зекетти булар инкар кылган, жокко чыгарганда, ошондо Азерет Абу Бакыр Сыддык бир козуну бербесе да мен алар менен согушам деп чоң согуш болуп өткөндө окудук го, 20 000 адам булардан өлгөн да. Анан айтат: Ханифа уруунун балдары, силер нурсуз караңгы бир жолго түшүп кеттиңер. Аллахка касам, бул ушундай бир анык чыныгы бактысыздык. Ким аны алса бактысыз болот. Ал эми аны албагандарга бул суноо. Кайткыла Ханифанын уулдары, эч качан эки пайгамбар бир убакта чогуу болбойт. Мухаммад алейхиссалам менен биргеликте эч бир пайгамбар чогуу болуусу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз деген пайгамбарлардын мөөрү болгон. Анткени Мусайлама Каззаб мен пайгамбар менен кошо пайгамбармын деп чыккан да. Анан айтат: коомум, карасаңар дейт. Алла Таала Курани Каримде мына аятты карагылачы дейт. Мисалы жөнөкөй бир эле аятты мисал келтирейин дейт. Астагфиру билlah. Хамим танзилул китаби миналлахил азизил алим. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Рифманы караңыз, маанисин караңыз, котормосун карап алыңыз да. Мына ушул аятты карагылачы дейт. Ал эми мен пайгамбармын деген Мусайлама Каззабтын токуган Куран деп токуган сөзүн карагылачы дейт. Мусайлама Каззабтын мага вахий келди деп токуган Куранын караңыз да, Кудай сактасын, мынтет. Я дифда никкима таниккин дейт. Эй бака. Ква деген кыргызча эмне дейт? Чардабайбы? Мындай. Мына үнүн чыгарат го мындай. Чардайт, чардашыңча чардагын дейт. Ла шароба тамнаин. Сен сууну адамдардан сууну дагы тоса албайсың. Валалма тукаттирин. Сууну дагы булгай албайсың дейт. Дагы бири бар. Пил бирдеме дегенчи. Укса күлкүң келет. Ошого айтат алымдарчы, бул шылдың болгон дейт да. Ошо коом айткан дейт: "Эй, тантыбачы. Эй, сен тантык экениңди биз билебиз. Просто орусча айткандачы, биздин уруудан чыккан жалганчы музар уруусунан чыккан чынчылдан сүйүктүүрөөк" деп уруулук күч, фанаттыктан улам ээрчип кеткен да. Анткени ал убакта мындай бир власть талашуу, уруу болгон, немелер аябай күч алган да, мындай. Ушунчалык болгон, эки уруунун бирөөсү бир уруунун бирдемесине мынтип койсо, эки уруу бүтүндөй согушуп эле жатып калган да. Түгүл ошол урушчулук нерсе бизде деле кечээ мына ошол 20-кылымда эле токтосо 19-кылымга чейин күч болуп келген. Уруу болуп урушуп, анан Россияга чейин барып атпайбызбы? Боронбай аба бияктанчы. Барып атпай, ушундай ынтымак Алымбек татка арман кылып атпай, аттиң ошол кыргыздардын баардыгын бир өрөнгө чогултуп курултай өтсөм арманым жок эле депчи. Ошо 19-кылымга чейин деле кыргызда урууга бөлүнбөй күч болгон. Анан айтат: ошентип өз коомундагы адамдар менен Мусайлама ибн Каззабга каршы согушуп, бул согушта тирүү калган, жеңишке жеткен. Бирок кийинки жихадтарда ошол шейит болуп, курман болгон.
Бул сахабанын кыскача өмүр баяны ушундай. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.